Бул жоолук салмай, тогуз коргоо, топташ терип ойноп жаткан жаштар кыргыз улуттук оюндарын коноктор үчүн көрсөтүп жатат. Бүгүн Ош гуманитардык педагогикалык институтуна чет элден келген жана өлкө аймагындагы инсандар эл аралык деңгээлдеги көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү үчүн тегерек үстөлгө чогулду. Конокторго кыргыз каада салттары көргөзүлдү. Комуз көсү, манас айтуу өнөрү жана баланы бешикке бөлөө каадасы баардык көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурду. Бешиктин жөрөлгөсү бул тайне тараптан илгертен эле келген. Тайне жасап бырым-жырым баардыгын колдон келгенинче алып келет. Анан ошо ата тарап баланын ата тарабындакилар бөлөйт. Ырымын кылып бешикти ошондой кылып бөлөп коюшат. Майнелерибиздин бешиги бала ушу бешик менен бир болуп чоңое берсин. Өмүрү узун болсун, өрүшү жайык болсун. Салт саналардан соң 5 канаттуу боз үйдүн 75 уогун 6 жигит кураштырып чыкты. Мында шамдагайлык менен боз үйдү тигип жаткан мырзалар 10 мүнөттүн ичинде жумушту бүтүүгө камынып сөз берди. Бирок алар 8,5 мүнөттө боз үйдү тигип бүттү. Боз үйдү билесиздер, ар бир кыргыз биздин улуттук үйүбүз болгондон кийин ата бабабыз жашап келген улуттук боз үйдү бүгүнкү күндөгү муундардагы мына көрүп атасыздар өзүңүздөр биздин жакшы бир самаалык болуп дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун быйыл 3-чү туру өтүп атат. Ошол оюнга да биз даярдык көрүп жатабыз. Азыркы учурда биздин окуу жайдагы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун 2-чи оюнунда да биз барып 2-чи орунду алып келгенбиз. Көчмөндөр оюнуна улуттук спорттун 36 түрүнөн таймаштар өтөт. Ага Кыргызстан мамлекетинен 103 өлкөгө чакыруу жолдонгон. Ал эми баштагы жылы 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 80ге жакын мамлекеттен 3000 ашык спортчу катышкан. 50 өлкөдөн журналисттер келип көчмөн жашоосун, оюндарын тартып кеткен. Өлкө аймагындагы эл аралык оюнга даярдык кызуу башталган. Бул жылы күтүлүп жаткан көчмөндөр оюндары баштагы жылдарга салыштырмалуу чоң деңгээлде болоору пландалууда. Гуманитардык педагогикалык институтубузда дайыма өзүбүздүн улуттук нарк наслге маани берген, өзгөчө бир тарбиялык мааниге көңүл бурабыз. Мына бүгүн дагы биздин Россиядан келген, Бишкектен келген конокторубуз, мына биздин студенттерибиз, мугалимдерибиз тарабынан уюштурулган атайын практикалык иш аракеттерди көрдү. Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары көчмөндөр оюндарын жакшы өткөрүү демилгилерин айтып, сунуштарын берди. Көчмөндөр оюндар болгон 6 жылдык тарыхы болуп, жаңыдан гана бутуна туруп келатат да. Ошондуктан мына көчмөндөр оюндары жөнүндө маселелердин бул жерде коюлушу теориялык жак болсо, сыртта болгон бөлүгү жана сентябрда болот, бул практикалык жактан дагы бир жолу дүйнө жүзүнө, дүйнө элдерине биз кыргыздын кыргыз экенин, кыргыздын кандай эл экенин, кандай болуп басып өткөн жолун, анан бүгүнкү абалын көрсөтө турган чоң долбоор экенин дагы бир жолу баса белгилебиз келет да. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2-сентябрда башталат. Ачылышы Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо болот. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымат таркаткан. Оюндар 2 жумадай уланат. Алгачкы көчмөндөр оюндары 2014-жылы, экинчиси 2016-жылы өткөн. Быйылкы таймаштарда Ысык Көл облусундагы Кырчын жайлоосунда уюштурулат. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө 307 миллион сом бөлүнгөндүгү расмий кабарланган. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.